Assalamu alaikum, amansыздарбы? Сиздер менен Кыргыз спортундагы акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Пакистандын Борбор калаасы Исламабад шаарында 11 майдан тарта Кава улуттар аралык волейбол боюнча лигасы өтүп жатат. Анда жалпы 6 мамлекет катышып, Кыргыз улуттук курамда өз күчүн сынап оюн жүргүзүүдө. Бүгүн 13 майга карата биздин улуттук курам 3-оюн өткөрүп, дагы бир жеңишти майрамдап турган кези. Алдыда бул тууралуу кененирээк биз менен болуп туруңуздар. Төртчү камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой о тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Түркменистан, Кыргызстан, Шри-Ланка, Иран, Афганистан жана жергиликтүү Пакистан курама командалары Кава улуттар аралык волейбол турнири 11 майдан тарта 17 майга чейин Пакистандын Борбор калаасы Исламабад шаарында өтүп жатат. Оюндун биринчи күнүндө биздин улуттук курам Шри-Ланка мамлекети менен туш келип, бүйүр кызыткан беттеште 3-2 эсебинде биздин баатырлар жеңиштилип, жалпыбызды кубатты. Ошол эле күнү Ирандын жаштар курамасы Түркменистан менен кезгелип 3-2 эсебинде жеңишти өз тактачасына жазышкан болсо, Пакистан Афганистан беттеши болсо 3-0 эсебинде пакистандыктардын жеңиши менен жыйынтыкталган. Беттештин экинчи күнү тилекке каршы Кыргызстан 3-0 эсебинде Түркменистанга жеңишти тартырып ийди. Шри-Ланка Пакистан ушундай эле эсеп менен жергиликтүүлөрдүн пайдасына жазылса, Афганистан Иран 3-0 эсебинде ирандыктар экинчи жеңишин камсыздашты. Бүгүн 13 майга карата биринчи оюн Шри-Ланка Афганистан беттеши орун алып 3-0 эсебинде Афганистан жеңилсе, Кыргызстан Иран жаштар курамасы менен кескелип, биздин пайдабызга 3-0 эсебинде жеңишти камсыздап, көпчүлүк волейбол сүйүүчүлөрүн спорт майрам тартуулап беришти. Эскерте кетсек, былтыр июнь айларында Кыргызстан улуттук курама жана Кыргызстан 2 командасы Чолпон Ата шаарында болуп өткөн Кава улуттар лигасы оюнунда тилекке каршы Ирандын жаштар курамасына упайлардын эсеби менен жеңилип калган болчу. Бул жолу улуттук курамдын ташы өргө кулап, жеңишти алып келип берип олтурат. Алдыда эми Пакистан жана Афганистан менен оюндар болуп өтөт. Эгерде бул оюндарда упайлардын эсеби менен биринчи же экинчи болуп чыга турчу болсок, анда 17 май күнү финалда ойноого укук алабыз. Ал эми 3 жана 4 сапта упай топтогондор 3 орун үчүн ушул эле күнү оюндар болуп өтөт. Кыйын делинген Иранды 3-0 эсебинде жеңишти камсыздаган биздин улуттук курам үчүн бул оюнда толук чемпион болуп кайтууга мүмкүнчүлүк бар. Андыктан экран артында болсо да мекендештерибизге күйөрмандык кылып жан үрөп туралы. Жалпысынан ушундай. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуздар.